Бишкекке футбол боюнча Катардын улуттук курамасы келди. Казакстан Кыргызстанга 5 тепловозду акысыз өткөрүп берди. Кыргызстанда жумушсуздук 23%га кыскаргандыгы айтылды. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстандын Россиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Бөкөнтаев Кубанычбек Кеңешович Москва шаарындагы резиденциясы менен Кыргызстандын Армениядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Кызмат мамлекеттик мекемесинин IT блогу заманбап жана ыңгайлуу кеңсеге ээ болду. Капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн жаңы имараттын ачылыш аземине президент Садыр Жапаров, президенттин иш башкармалынын башчысы Каныбек Туманбаев катышты. Мамлекеттик мекеменин IT адистери алгачкы жолу жеке менчик компаниялардын ижарадагы кеңселеринде эмес, өздөрүнүн жеке имаратында иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Жалпы аянты 1476 чарчы метрде түзгөн учкун типографиясынын имаратында жайгашкан жаңы кеңседе натыйжалуу иштөө үчүн бардык шарттар каралганы айтылат. Мында 175 адиске ылайыкталган кенен кеңселик бөлмөлөр, конференц зал, эс алуу бөлмөлөрү, ашкана, намазкана, жуунуучу бөлмөлөр жана стол тенниси залы жайгашкан. Өлкөнүн бардык калкты тейлөө борборлорунда жана мини калкты тейлөө борборлорунда иш графиги өзгөрөт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалынын алдындагы кызмат мекемеси маалымдайт. Маалыматка ылайык, бул өзгөртүүлөр калкты тейлөө борборлорунун кызмат мамлекеттик мекемесине өтүп жаткандыгына байланыштуу жана эмгек кодексине ылайык жүргүзүлүп жатат. Мындан ары негизги калкты тейлөө борборлорунда иш убактысы 9-дан 18ге чейин, түшкү тыныгуу 12:30-дан 13:30га чейин, ишемби жана жекшемби дем алыш. Ал эми аймактардагы калкты тейлөө борборлору бирдиктүү график боюнча иштей турганы айтылды. Кошумча маалымат үчүн 119 номуру кызматта, чалуу акысыз. Казакстан Кыргызстанга 5 тепловозду акысыз өткөрүп берди. Бул тууралуу келишим өткөн жылда макулдашылганын президенттин иш башкармалынын жетекчиси Каныбек Туманбаев билдирди. Тепловоздор Кыргыз темир жолу ишканасына тапшырылган. 2025-жылдын 1-мартына карата жумуш издөө боюнча иш менен камсыз кылуу кызматынын каттоосунда турган жумушсуздардын саны 67 000 адамды түздү. Мындай маалыматты Улуттук статистика комитети жарыялайт. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу катталган жумушсуздардын саны 23%га азайган. Катталган жумушсуздардын жалпы санынын 44%-ын аялдар түзөт. Ал эми жалпы жумушчу күчүндө катталган жумушсуздуктун деңгээли 1,7% түзгөндүгү маалымдалды. Бүгүн 24-март күнү Манас эл аралык аэропортунда футбол боюнча Катардын улуттук курамасын Кыргыз футбол биримдигинин өкүлдөрү тосуп алышты. Азиянын учурдагы чемпиону Катар курамасы Бишкекке 2026-жылы дүйнө чемпионатынын 3-чү тандоо раунду алкагында өтө турган Кыргызстан-Катар беттешине катышуу үчүн келди. Кыргыз футбол биримдигинин вице-президенти Дастанбек Конокбаев жетектеген Кыргыз футбол биримдигинин делегациясы Катар курамасынын оюнчуларына жана машыктыруучу штабынын өкүлдөрүнө ак калпак кийгизип, белектерди тапшырып, сыйлуу тосуп алды. Эске салсак, келе жаткан оюн 25-март күнү саат 19:45-те Борбор калаанын Дөлөн Өмүрзаков стадионунда өтөт.